Assalamu alaikum, урматтуу Москвадагы мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Саат 12 болуп калды. Бүгүн число 8 болуп атат. Азыр мага тууганыбыз связга чыгып атат. Подписчиктерим жаш эле жигит экен, жаштыгына карабай, ошол иштеген жеринде метронун алдында өзүбүздүн бир кыргыз тууганыбыз көчөдө калып кетти, документтери жок экен. Азыркы учурда иш жайына киргизип койдум дейт. Азыр чалсам эле ака мен дагы азыр өтүп барам, үйдөмүн, алып чыгып берем, иш жайымдан алып чыгып берем, ошол жерге жаткызып койгонмун дейт. Түнкү саат 12 болсо дагы биз аны время карабайбыз. Кыргыз эли үчүн биз любой время жардам бергенге даярбыз туугандар. Азыр ошол жерге барабыз, документтер жок болсо восстановление кылып, Кыргызстанга жөнөткөнгө чейин аракет кылып жардам беребиз. Биз менен бирге болуп, сиздерден самый главный поддержка туугандар. Жакшы комментарий, лайктан басып, группаларга таштап коюңуздар, анан көп көрүүчүлөр каналга подписан болбогон экен. Бизде только ушундай проекттер болот. Кудай кааласа сиздерден жардам, подписка, комментарий, лайк. Калган ишти биз өзүбүз иш жүзүндө көрсөтөбүз туугандар. Урматтуу мекендештер, Бауманский метрого азыр жетейин деп калдык. Сыртта турат экен. Саат 12:30 болду. Эшикте ушунчалык суук болуп атат туугандар. Бүгүн 9 болду, 12ден өттү, 9 болду. Самый главный туугандар, биздин мээнетибиз эгер сиздерге жагып аткан болсо, лайктан басып, комментарий жазып, болушунча группаларга бөлүшүп коюңуздар. Көбүңүздөр көрүүчүлөрүм подписация кылбаптыр. Подписканы чытап коюңуздар, бул бизге мотивация берет. Анан эмне үчүн Париж публика бөлүшүп атасың дегениңиздер, мен деле жөнөкөй эле баламын туугандар. Эгер через YouTube мен деле көбүрөөк акча таба турган болсом, ушунун почти бардыгын эле элге арнап коебуз, Кудай кааласа. Ушинтип элдерге 5-6 семья эмес, бир айга 15-20 семьяга жардам берип, Кыргызстанга жөнөткөнгө аракет кылабыз. Видеонун астында описанияда обязательно YouTube каналым бар. То есть Telegram каналым бар. Telegramга подписка болуп турсаңыздар, биз ошол жерде свежий жаңылыктар менен бөлүшүп турабыз. Анан Instagram'дагы бар туугандар, Instagramга дагы катталып коюңуздар. Всё, азыр Кудай кааласа бир 10 мүнөттүк жол калды. Учкан бойдон кетип атабыз. Сыртта тонуп калдык деди. Биз менен бирге боло бересиздер. Алло. Укам, каеринде турасыңар? Назычный жолдо эле турасың, трамвай кетип турат жолдо. Трамвай кетет го. Трамвай кетчү жолдобу? Ошонун ягына жарана турабыз. Мына трамвайдын алдында мен кетип атам да, кара ренжик менен көрүп атасың, кара ренжик менен ак BMW. Трамвайдын алдында? Мына трамвай кетип аткан жерде. Азыр бизде машина жаңа фонариге. Прямой кетебизби ушул жерден же оңго бурулайыкпы? Оңго мына түз келебиз. Азыр трамвай силер жака бурулду, карасаң бир трамвай бурулду. Ошол жака келет, şu жака. Болду. Мына бурултабыз, өчүрбөй тур. Ушу трамвайдын аркасынан бурултабыз. Бурулдуңуз онда. О Келди ага. Кана каеринде турасыңар? Мына жолдо турам мына. Всё. Жолдо турабыз. Болду. Көрдүк. Так, тууганыбыз ушул жерде турат экен. Бечара ушул жигит достойный бала экен, өз зарплатага иштесе дагы кыргыз элиме жардам берейин, көчөдө калып кетпесейин деп атайын такси менен келип, иш жайына коюп. Аз тарс түшүп көрөбүз. Assalamu alaikum. Кандай эдер, токтор жакшы иштер болуп атабы? Assalamu alaikum. Ага, кандай сакспет, иштериңиз болуп атабы? Болуп, кличка сага. Машинага отуруп алалы, Кең ака отура бериң. Чыгып ала бериң, азыр ачайын. Всё, секунд прям. Не надо. Всё. Ачылбады, катыраакка бас. Мут болуп калыптыр. Так. Ака, кандайсың? Атым Каныбек. Каныбек, каерден болосуз ака? Кара Судан. Кара Судан, кайсы областка карайт эле? Ошо область. Ошко. Кан не болуп атат? Айтыңчы, мына азыр тууганыбыз чалып ушул жерде бизге жардам керек деди, биз келдик да. Биздин максат чисто жардам бериш ака. Если Кыргызстанга кетем десеңиз, салып беребиз, эртең билетиңизди алып, документиңиз жок болсо, восстановить этип беребиз. Через посольстводон. Айылдашуу. 2,5-3 айдан бери көчөдө качып, ушуну салыш керек. Ушул мына туугандар, ушул жигит атын ким болот? Байконур.
Байконур? Ушул мага кайрылды WhatsApp'tan, ушул өзүң кайерде иштейсиң? Мен өзüm nerede işteyim? İşteysin ha, hazır түн жарым болсо дагы өзү келип мына акабызды жардам берип коюңуздар деп чакырган үчүн эки сөз кылбай келип атабыз. Тамак ашын алып берип Alıp аттым. beri attım. Varın alıp beri. Карыныңыз кандай азыр ака? Yaxşı. Эмне болуп кыйналып калдыңыз ака мындай? Если баягы болбосо айтып берсеңиз жакшы болот эле бир сыйрач. İşte işlerim sotqa aşıp ketdi эле. Эмне болуп ашып кетти эле? Эмне причина? 2022 жылы 6 январь күнү Аха. iPhone'un üstünde telefon tavып алдым жолдо. Ошонун аркасынан. Анан Анан дело ачылдыбы, ачылбады беле? дело ачылып сот болуп атты да 3-4 жол сотко бардым. Соттон кандай чечим чыкты? Чечим чыгы элек азыр сотко бар элек. Телефонду сизден алып койгом, алган эмеспи? Кайра бергенмин мен. Кайта берип койгонсо. Кайтарып бердим. Доом жок деп арызын жазып берди берки. Азыр сизде жанагы жок, а? Не? Паспортуңуз жок, а? Паспорт посольствода келген алышым керек. Жөн келген уже эртең барсак берет буюрса, анда эртең посольствого барабыз дагы, паспорт алып туруп, кудай кааласа билет алып. Семья кандай Кыргызстанда? Келинчегиңиз барбы ака? Келинчегим бар. Болду ака. Бизден бул чисто мындай жардам, алып чыгып элге жамандаш эмес, ар ким башына ар кандай сыноо келе берет, эркектин башына келе берет го. Мисалы мына айылдашыңыз эле сизге жардам берем деп чакырды, биздики чисто жардам бериш ака. Аз квартира снять этип койдук. Барып жатасыз, эс аласыз, кудай кааласа эртең анан секин шашпай чыгып кетебиз жолго. Сен дагы таштап койгуга укама каерде эле? Мен Разан. Ушу баланын бир комментарий жазып коюңуздар, ушу бала себепкер болуп атат ушул иштин баарына. Болду, кеттик анда буюрса. Каерге чыдап коебуз сени? Разанский проспект. Рязанский проспект канча? Проспект 83. Рязанский проспект. Рязанский проспект метрого, Все, болду. Так. Кеттик анда. Şu kança yok kalıp çaça жүргөнүз Көчөдө 4 айдан бери жүрөбүз бага. 2,5 ай. 2,5 ай, а? Айдан бери şu жүрөт да. Разворот алып. Колдору бар кылып кетти. Бул жерде негизи тааныш билишиңиз барбы ака же жок бу жерде өзүңүздүн тууган урук мисалы? Бар. Бирок жүк болгуңуз келбейт аларга. Просто алар деле билбейт, бу параллектин алар жака деле. Билбейсиз. Болду, түшүндүм ака, болду. Главный кайгырбай эркектин башта любой нерсе болот ака. Вообще кайгырбай эле коюң. Бирде өйдө, бирде ылдый ушундай ака. Же иштеймин десеңиз, паспортуңузду восстановить этип берип, нормальный ишке киргизип коюк ака, если кааласаңыз. Жакшы болот эле ошондо. Же ошондой эле кылып туруп бир жакшы ишке киргизип коюкпу? Квартира снять этип беребиз 1 айга чейин. Жүрүш турушуңузга акчасын биз поддерживать этип турабыз. Тамак ашыңызга ал проблема эмес. 1 айдан кийин уже өзүңүз жакшы болуп кетесиз. Кандай карайсыз? Жакшы болот эле. Всё, андай уже жанагындай иштерге кандай карайсыз? Мисалы складтарда иш барбы, ошо жатаканасы менен пропискаңызды эле кылып берет, бирок зарплатаңызды мисалы 75 миңден 150 миңге чейин экен да. Если кааласаңыз, ошондой официальный киргизип коебуз. Жакшы болот эле ошондо, жакшы иштер болсун. Анан бир суроо да экен, ачык эле эркекчиликте болуп турат. Алкоголь ичесизби? Арак ичесизби? Ичкем да. Бирок ташайсыз, жакшы ниет бар. Таштай турган ниет бар. Оор, башка оор баягы кенде ичип турасыз. Болуп турат, ону эркекчиликте болуп турат экен, бирок Алланын жолуга түшө турган болсоңуз, любой жагы оңолуп кетет. Ишенип кое бериң. Баардык нерсе оңолуп кете берет. Биз если мындай ниетиңиз түз боло турган болсо, биз түз багытка себепкер болуп калышыбыз мен деле каалайм да. Жакшы ишке киргизип коебуз. Жакшы болот. Квартира снять этебиз, эртең бир сыйра кийим кылабыз. Мощный дальше движение кыла бересиз өзүңүз. Как раз Кыргызстанда семья, бала чакаңыз барбы ака? Бала чака жок. Семья, келинчегиңизби? Келинчегим бар. Кыргызстанда. Кааласаңыз, келинчегиңизди ham чакыртып алабыз, Кыргызстанда. Болду. Сен беттен не иш кылам дедиң? Жерде стройкада иш кылам. Стройкада объем. Стройкада объем өтүп азыр алыш. Болду. Акам үчүн саат бизде көрүп калдым, көздөй жүрүптү. Анан он нечеси Радас метрого келдиң ака. Ишке апарам десем, таппай койдум. Мен эртеси көчөдө көрүп калып табып, мына бамышка алып келип топка жаткырып тамак аштым. Азыр сенин алдыңда иш барбы, жокпу? Иш бар менин алдымда. Нормальныйбы? Нормально. Ондо мындай кылбайлы ака, эртең полный кийим, майда чүйдө, паспорт, документ иштериңизди бүтүрөйүк дагы. Сотунда бүтүрүш керек. Сотун эле бүтүрөбүз ол. Эгер сиз кайтарып берген болсоңуз, ол мындай эле максимум сизге депортация кылбаганга
аракет бар. Куда кааласа, бизде юристтердин мощнийлары бар. Мына адуша эле жардам беришет. Если үстүңүздөн дело ачылган болсо, аны смягчить этип беребиз. Куда кааласа. Телефон болгон болсо, ол анчалык деле зыян тийбеш керек. Эми колдон келген күчтү салып көрөбүз ортогочу. Табылганым өздөрү оперативниктер көргөн камерадан. Үстүнө жерден көтөрүп. Кайсы отделдесин ишиңиз козголгон? Кандай кайсы отдел? Кайсы кармаганда сизди кайсы отделениеге алып барды? Немеге проспект Вернадский болду. Вернадскийдеги отделениеге, анда куда калса чечебиз эртеге. Неме сот Черемушинский районный сот. Черемушинский районный сотко алып барат, то сиздерки областной болбойт. Ол мындай эле сиздердики мелкий статьяларда телефонду алып кайта берген болсоңуз, уголовный болушу мүмкүн, бирок мелкий сиз эртең жакшы юристтер менен сүйлөшөбүз дагы, семьям бар дейсиң, келинчегим бар, ушундай көчөдөн таап алдым, бирок кайтарып бердим. Ушундай ал бул камабайт сизди, сиз аягынан коркпоңуз, сот десе эле көбү коркот да, камап коюшат дейт. Сизди камабайт. Главный биз менен связь болуп турсаңыз, жакшы юристтерди коюп беребиз, адвокаттар деле бар, жакшы адвокаттар бар. Ишиңизди жакшы кылып жаап берет. Квартира бар, биз айлык айым төлөп берип коелук. Ооба. Болду. Документ бар, бүтүп берсеңиз. Документтерди ол оңой эле бүтүрөбүз, куда кааласа эртең, ол проблема эмес. Урматтуу мекендештер, Байконур УКБ азыр Рязанский метрого алып келип салдык. Ушул бала себепкер болуп калды. Комментарийга жазып коюңуздар. Канчанчы жыл болосуң? 2001. 2001. Оштон. Оштон болом, Кара Судан, Ырзанов. Ата энесиге чоң рахмат. Аке, атыңыз ким эле? Каныбек акабызды көрдүңүздөр, кичине эркекчиликте болуп турат. Кичине башына кыйынчылык келип калыптыр. Куда кааласа эртеге азыр квартирага алып барып жаткызабыз, юридический жагынан да жардам беребиз. Ушул жерде документтерин тактап туруп, квартира алып берип коебуз. Биз сизге расход кылабыз ака. Кийин жакшы кийинтирип коебуз, квартплатаңызды төлөйбүз, ишке киргизип коебуз. Кийин путка туруп келсеңиз, Куда кааласа эл үчүн ихсан кыласа, Куда кааласа биз менен боло бересиздер. Малюкам, Адуша, ушул жерде жашайсыңдар сен, а? Давай, Укам, Адуши, сүйлөшөбүз. Давай, Укам. Акырында бары иргелет, акыреттик достор биргелет. Артан жөлөп күйгөн мен үчүн. Урматтуу мекендештер, азыркы учурда чайханага келип отурабыз. Партизанский метро Мундузаканын чайханасындабыз. Атыңыз ким эле ака, эсиме чыкпайт. Каныбек экөөбүз келип отурабыз. Каныбек аканы көрүп атасыздар. 4 ай ичинде кичине кыйналып калыптыр, кичине интервью алып коелук. Эмне себеп болуп ушинтип кыйналып калган боюнча Каныбек өзүңүздүн подробно айтып бериңичи, кичине болсо дагы. Себеп 2022-23 жылда. Метро Юго-Западный метро. Түнде келатып iPhone телефон тауып алгам. iPhone телефон тауып алып, мен чөнтөгүмдү алып жүргөмүн. Милицияга барган эмесмин. Кийин милициялар келип мени кармап кетишти. Ишимди сотко ашырышты. Азыр эми 158 статьянын 3-чү мошенничество менен. 158 часть 3 мошенничество менен, Ошондон бери эмне ошого эмнен югулууну. Ошондон кичине кайы эркекчилик болуп, назак-безак болуп, көчөдө багы болуп жүрөбүз. Туугандар, буюрса биз эртең юридический жагынан, адвокат жагынан, орган жагынан мен өзүм Куда кааласа Каныбек аканы чыгарып кетемин. Юридический жактан жакшы адвокаттарыбыз бар, юристтер бар. Анан комментарийга жаман жазып эле коюңуздар. Эркектин башына любой нерсе келет. Эртең Куда кааласа жакшы кийинтирип, квартирасын снять этип койдук, иш дагы таап койдук. Ишке киргизип коебуз. Эл журттун алдында сөз берет, башка мындай эми эркектин башында любой нерсе болот. Бир күн өйдө болот, бир күн ылдый болот. Эртеге Куда кааласа
аягына чейин карап турсаңыздар, ишке киргизип койгонго чейин тартып беребиз. Анан атыңыз эсимде. Каныбек ам айтып атат, Каныбек эч кандай көчөдө калып кеткен эмес, кичине берилип кетип эркекчиликте болуп турат. Буюрса, эртең биз киргизип коюп канча расход кыла турган болсок, 30 миңби, 40 миңби колуна бир телефондан алып беребиз. Жакшы иштегенден кийин 1-2 айдан кийин ушул эле акчаны бизге кайтарып беребиз. Биз башка элдерге ихсан кылып беребиз, Кудай кааласа. Келиштик бага? Эркекче колдо бердикпи мына? Каныбек настроение кандай анан азыр? Жакшы элеби? Жакшы. Тамактар кандай экен? Ушул жерде ыраазычылыгымды музыкага билдирип кетейин. Метро Партизанскийде билесиздер, 5 бармак чайканасы 24 саат иштейт. Кабиналары дагы бар, келе бересиздер. Сездердин жашоонун таттуулугун, ар күндүн байрамдай шаттуулугун. Мен сага терекмин, мага жөлөк. Сен барда мен дайым бактылуумун. Сездердин жашоонун таттуулугун, ар күндүн байрамдай шаттуулугун. Мен сага терекмин, мага жөлөк. Sen barda men daim bактылуумун. Урматтуу мекендештер, бүгүн экинчи күн. Мына Гамма гостиницасына алып келип жаткызып койгон элек өзүнүн акабызды. Эртең менен келсек жок. Азыркы учурда балдар издеп атат, ушул айлана терептерди, метролорду көрүп атат. Абетте 5 бармак чайканасына кирип кеткен экен, биз чайын төлөп койдук. Азыркы учурда балдар издеп атат. Биздин ниетибиз чын жүрөктөн эле жардам берип, бутуна ушул кичине болсо дагы демократ болуп берип койсок, дальше өзү тиричилигин кылып кете берет деген максатыбыз болгон. Анан уголовный делосунан жардам берейик дегенбиз. Азыр эми көрөбүз туугандар. 1 сааттан бери балдар издешип атат. Эгер азыр табыла турган болсо, сиздерге чалып кайрылабыз. Эгер табылбай турган болсо, биз дальше уже башка адамга жардам берип жүрөбүз. Биз колдон келген нерсени кылдык себеби. Кечинде айттык, гостиницадан чыкпай туруң, биз эртең менен өзүбүз келип алып кетебиз деп 2 суткасын төлөп койгон элек туугандар. Питаниясы бар эле, колуна кичине акча берген элек. Көрөбүз, Кудай кааласа, балдар издешип атат. Айлана чөрөнөлөрдү бир 10го жакын бала издеп атат. Азыр тапкан болсо, дальше тартабыз. Эгер бүгүн табылбай турган болсо, эртеге биз башка адамга уже жардам берип кетебиз керек. Себеби жардамга муктаж адамдар өтө көп болуп атат туугандар. Ошону туура кабыл алыңыз. Алло. Алло. Кам? Брат. О. Кама!